Kırgız Respublikasının Konstitutsiyasının 94. беренесinin талаптарына ылайык Кыргыз Республикасында сот адилеттигин жүзөгө ашыруу бул сотко гана жүктөлгөн. Сот системасы калыстыкты сактоо менен жана мыйзам талаптарына ылайык иш алып барат. Жана мындай пресс-релиз берүү биздин түздөн түз милдетке да кирбейт. Бирок тилекке каршы айрым тараптар сот тутумуна ошону менен бирге жалпы мамлекеттик кызматка шек келтирүүсү ушундай тактама маалымат берүүгө мажбур кылат. Азыркы сөз Тансуу жоопкерчилиги чектелген коомунун катышуучуларынын ичиндеги талаштар жөнүндө жарандык иш боюнча жоопкер Билал Ахмет жана анын жактоочусу Рустам Абдурауфов жалган маалыматтарды таратып, Тансуу жоопкерчилиги чектелген коомунда рейдерлик тоноо болууда деп кээ бир массалык маалымат каражаттарына чагылдырышкандыгы жөнүндө болмокчу. Иш боюнча соттун 3 инстанциясында тең терең изилденип, такталган фактыларга карабастан, ошондой эле чечимде ачык жана даана негиздер көрсөтүлгөнүнө карабай, тескерисинче чыныгы иштин жагдайларын көрсөтпөй, маалымат каражаттарында башкача маалымат таратышкан. Мындай маалыматтарды таратуу журналисттердин этикалык кодексинин 8, 10 жана 13 беренелеринин талаптарына да туура келбейт. Бул беренелердин талаптары боюнча журналист кандай гана жагдай болбосун жалган маалыматтарды таратпашы керек. Фактылардан божомолдорду так ажыратып чагылдырыш керек. Соттук процесстерди чагылдыруу калыстык менен болуш керек. Бул иш боюнча доогер Тахировдун арызында көрсөтүлгөндөй жана соттук териштирүүлөрдө аныкталгандай, тескерисинче рейдерлик мыйзамсыз аракеттерди так ошол жалган маалыматтарды таратып жаткан тарап өзү кылганы аныкталган. Кыскача айтканда, 2020 жылдын 26 июнунда ошол Тансуу коомунун ордунда ошол эле адресте окшош аталган жаңы Тансуу индастриал коомун түзүшүп, директору катары жоопкер Билал Ахметтин баласы Билал Деңиз аттуу дайындалган. Андан соң Тансуу ишканасынын негизги фондун жана өндүрүшүн жаңы ишкана Тансуу индастриалга оодарып чыгарып кетишкен. Тактап айтканда, $488 миң бааланган негизги имарат, соода борборун, жер жана курулуштары менен жаңы Тансуу индастриал коомуна $100 миң гана болгону сатуу келишими боюнча өткөрүп кетишкен. Андан тышкары 6 автотранспорт болгону $100 миң бааланып сатылып кеткен. Менчикти баалоо жана экспертиза борборунун берген маалыматтары боюнча бул автотранспорттордун суммалык баасы, базар баасы $1,865 миң түзгөн. Toyota 4Runner, Toyota Estima, Hyundai Atos жана башка автомашиналарын $20 миң, $10 миң сатып жиберишкен. Аталган мыйзамсыз аракеттер жана бүтүмдөрдү жасоо менен Тансуу ишканасына жана 3 катышуучусуна орчундуу зыян келтирилгендиги такталган. Бул жагдайларды көрсөтүп, доогер Тахиров Тансуу коомунун катышуучуларына карата доо арыз менен кайрылып, аларды тактап айтканда Билал Ахмет жана Билалов Махмуд Мамедовичти коомдун катышуучулары курамынан чыгаруу жөнүндө доо арыз берген. Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 136-137 беренелерине ылайык жоопкерчилиги чектелген коомдун катышуучусу коомго же анын башка катышуучуларына олуттуу зыян келтирген учурда соттун чечими боюнча коомдон чыгарылышы мүмкүн. Жоопкерчилиги чектелген коомдон чыккан же андан чыгарылган катышуучуга эгерде коомдун уставында башкача каралбаса, уставдык капиталдагы ошол катышуучунун үлүшүнө ылайык келген коомдун мүлкүнүн бир бөлүгүнүн наркы төлөнүп берилет. Ошондуктан Билал Ахмет тарабы азыр үлүшүндөн да кур калдым дегени негизсиз.
Жогоруда айтылган негиздерге ылайык Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун 22-жылдын 5-июлундагы чечими менен Тахировдун доо арызы канааттандырылып, Билал Ахмед жана Билалов Махмуд Тансу жоопкерчилиги чектелген коомунун катышуучуларынын курамынан чыгарылган. Бул чечим даттанылып, кийин бизде Бишкек шаардык сотунда каралып, күчүндө калтырылган. Андан кийин Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна дагы даттанылып, 2023-жылдын 25-июлундагы токтому менен аталган чечимдер өзгөртүүсүз күчүндө калтырылган. Ушуну менен бирге биздин айтайын дегенибиз, эгерде тараптардын ортосунда кандайдыр бир сотто каралчу талаш маселелери болсо, албетте муну мыйзам укук талаасында процесстик кодекстин талаптарына ылайык сотто каратыш керек. Негизсиз ар кандай жалган жалааларды жазып, тараптарды же сотту же башка бирөөлөрдү жамандап, ар кандай басым көрсөтүүгө аракет жасап, же кандайдыр бир ызы-чууларды уюштуруунун эч кандай кажети жок жана иш боюнча эч кандай пайдасы жок. Рахмат.